Бул номер 43 толук эмес орто билим берүү мекемеси. Ак Бата конушунда жайгашкан. 2008-жылы салынып, жалпы 198 окуучуга ылайыкталган. Бирок бүгүнкү күндө калтын саны жыл санап көбөйүп келгенине байланыштуу дээрлик 7 эсеге көп окуучу окуйт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Ак Бата конушунда бүгүнкү күндө жаңы мектепти салууга атайын мезгил кутусун салуу иш-чарасы болуп өттү. Жергиликтүү тургундардын кубанычында чек жок. Бул мектеп 2008-жылдан бери иштеп 250 окуучуга ылайыкталган. Ал эми окуучулар 9-класска чейин эле окушат. Бүгүн мектеп жаңы мектептин салышына мезгил кутусу салынып, салтанат болуп өттү. Мектептин фундаментине капсула салыш бул абдан чоң биз үчүн ийгилик, биз үчүн бир чоң майрам болуп атат. Себеби ушул 15-20 жылдан бери ушул барбаган жерибиз калган жок. Айылда где-то 3000 түтүн эл жашайт, жаныбызда кошуна айылда 5000 түтүн эл жашайт. 3 айылдын балдары келип окуйт. Мектебиз 200 орунга ылайыкталган кичинекей мектеп. Бул конуштун тургундарынын негизги көйгөйү жаңы мектеп эле. Ал эми салынуу алдында турган билим мекемеси 650 окуучуга ылайыкталып, 2024-жылдын 1-сентябрына бүтүрүү пландалууда. Билимдин, илимдүү балдар өссүн деп, тарбиялоо имараттары болсун деп, ушундай жаңы заманбап имараттардын бири болуп деп бүгүнкү капсуланы салып жатабыз. Жалпы бюджети болсо 400 миллионду камтыган мектеп болот. Бул мектеп дагы Бишкек шаарынын эң алдыңкы мектептерин болот деп биз ишенип турабыз. Мезгил кутусун салуу салтанатка шаар мэриясынан жана жогорку кеңешинин депутаты Шайлообек Атазов келип, жергиликтүү тургундардын көйгөйү 1 жыл ичинде чечилерин айтты. Ошол 650 орундуу мектеп бүгүн пайдаланууга куюу аземи болду. Буюрса бул мектепти 1-сентябрга курулуп бүтүрүлөт. Эң негизгиси баягы миң кадам ташташ үчүн 1 кадам ташташыбыз керек да. Бүгүн башталды, заманбап мектеп курулат. Бул президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн фонду тарабынан колдоого алынып атат. Учурда бир 400 миллиондун тегерегинде проект менен бүтөт. Жаңы мектеп салынат деген жаңылыкты уккан тургундардын кубанычында чек жок. Канча көп жылдан бери мектеп керек болуп, ушул жер пустой туруп, анан Кудай буйруса быйыл ошо мектеп салынып жатканына өтө кубанычтабыз. 3төн отурчу анда. 3төн, бир партага 3төн отуруп ошентип жүрүшүп, азыр эми бардык бака салынып ошентип атат. Жакшы болду. Биздин окуучуларыбыз бул жерде шарты начар мектепте окуп билим алып турушканда, эми азыр буюрса Кудай кааласа ушундай жакшы мектеп курулганын атат. Биз Ак Бата конушунун тургундары өтө сүйүнүп турабыз. Жаңы мектепти курууга жалпы 400 миллион сом каралып, 1 жыл дегенде пайдаланууга берилет. Билим мекемеси 2 кабаттуу болуп, бардык шарттары каралган. Делегат Элиф, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Алдыбызга